Саламатсыздарбы урматтуу жамаат. Бул лечение бул оңчук эмес. Мынтип эле барат эле айыга турган эмес. Ушу сиздин атыңыз ким? Талайгүл. Талайгүл. Сиз ушу кызыңыз менен оорунун общий оору кандай болгон? Мындай жөн эле айтып бересиңерби? Жөн сөз менен качан башталган, кандай болгон? 2022 башталган. 6 ай больницада жүрдүк. 6 ай. 6 ай. Кайсы жагында? 3-үчү больницадабы, детскийде? Детский гематологияда. Детский гематологияда. 6 ай билинбей жүрдүк, анан чыкпай. 6 айдан кийин анан апластик анемия болуп чыкты. Апластик анемия, да? Уже костный болуп калабы, кандай болот? Костный мозг өтөт, да? Ушу менен ооруп жүрүп анан 2023 билинди. Дарылар жазып берди муну. Дарылар, да? Анан муну ичип жүрдүк. Башында 50ден ичип аттык. Андан кийин жүрүп анан 75ке көтөрдүк. Анан 100 ичебиз азыр. Ошондо 3 жыл болду, да? 3 жыл болот. Постоянно 50 миллиграмм менен 1 жыл ичип жүрдүңөр, да? Андан кийин 75 менен 1 жыл ичтик. Ошо 1 жылдын ичинде канча жолу больницага жаткан ошо? 1 жыл ичинде башында 10 күндөн жатып аттык. Башында 2022 20 күндөн жатып аттык. Даже 20 күн. 20 күн. Андан кийин 15 күн жаттык. Андан кийин 10 күндөн жатып аттык. Анан 2023 жылы 10 күн, 5 күн, 6 күн ар кандай жатып аттык. 1 жылда канча жолу? 1 айда 3 жолу, 4 жолудан жатып аттык. Ошондо 1 жылда ай сайын эле жатып тургансыз. Ай сайын эле. Ай сайын эле. Ай сайын эле, Ай сайын 2 жок дегенде эле 2 жолу жатып аттык, аз дегенде эле. Аз дегенде эле. Ошондо дагы бул да токтой элек, анан силер мени таап интернеттен таап үйгө келип калгандарга 11-12 ай болду, где-то 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды уже. 1 жыл болуп калды. Ошо 1 жылдын ичинде ушу дарыны эле ичип атасыңар, көтөрдүңөр, состоянияңыз жакшы болот да. Канча жолу больницага жатты ошондо? Ошондо азыр дарыны ичкенден бери ошо 11 айдан бери жата элекпиз. 11 айдан бери больницага жата элексиңер. 11 ай баягында жатып чыктык, кайра ошо бойдон жата элекпиз. Бирок мынагу лапок, шиповник ушуларды мындай чередовать этип ичкиле, анан омикстерди кошуп койгула деп айтып атканым акырындан бери болот, бирок бул дарыны ичпегиле деп айткам. Бир жолу ичип койгондо кыйналып кеткен, а? Токтоткулабы деп айттым эле, же эмне дедим эле? Анда жана неме бир дарыны айткансыз, ошону токтоткондон кийин анан түшүп калып анан больницага жатып келдик да. Бир жатып келгенсиңер, а? Преднизозол беле ушундай беле, кандай эле бир дары болчу. Бир дарыны ошо токтоткондон кийин анан жатып келдик да. 1 жума жатып келдик. Ошо бойдон кайра жаткан жокпуз. Ал дарыны азыр ичип атасыңарбы? Жок, ичкен жокпуз. Ал вообще ошол бойдон эле токтоду, а? Токтоду ошол бойдон. Азыр только мынагу экөө ичилип турат, а? Ушул экөө ичилет. Калгандарын бүт ичкен жокпуз. Жалаң сиздин дарыбыз менен ичип келип атабыз. Ошол эле тиги шиповникти берип коесуңар. Барбарис ичип атабы? Барбаристин дагы шиповник. Эме компот ичип атабыз. Компот, да? Кандай ушундай балдар көппү ооругандар, а? Толтура азыр. Бааны барсак, жалаң жаш балдар көбөйүп кетиптир. Жаш балдар. Канча жашта балдар? Жаңы төрөлгөн 1 айлык, 2 айлык. Даже 1 айлык, 2 айлыктар көбөйүп кеткен. Жаңы төрөлгөн 6 айлык. 1,5 жаштагы балдар көбөйүп кетти да, аябай. Жалаң апластик болуп кетиптир. Жалаң эле. Бирок эскилер жок, жалаң жаңы. Эскилер почти что жок бардыгы эле. Анда-санда эле да эскилер жалаң жаңы болуп кетти. Ушул врачтар менен сүйлөшүп атасыңар, канча ушундай силердин кызыңардай болуп жүрөт да, мисалычы? Биздин кыздай болгондордо 10 жыл, 9 жыл жаткандар бар. Кыйналбай дагы бирөө экөө барбы ушинтип келбей, монтип жүргөндөр, просто анализ тапшырып жүргөндөр бар экенби? Бир экөө ушу менен айыгып кетти дейт да, азыр дары ичпейт дейт. Даже дары ичпей калган да? Экөө эле, калганы бүт эле дары ичет. Калган бүт эле дары ичет, да? Анын арасында ошо аябай кыйналып жок болуп кеткендер деле бар. Мисалы муну силер азайтсаңар кандай болот? Анализ кандай көргөзөт, состояние кандай көргөзөт? Азайтсак билбейм.
Ошону көрдүңөрбү силер? Азайтып көрөйлү кандай болот экен деген вопросту койдуңарбы? Жок, койгон жокпуз. Ошо дарыны ушуну эле ичип келе деди, ошо жүзүнө келе атабыз. Ичип келе деди, ичип атабыз. Почти 3 жыл, уже где-то, да? 2,5 жыл, да? Состояниясы кандай? Жакшы эле азыр, а? Азыр жакшы. Мектепке барып атат спокойно? Жок, мектепке барбайт. Пока барбайт мектепке, а? Мектепке баргандан корком да азыр. Нервте болуп не болуп кетеби депчи. Нервтен барып. Канчынчы класска чейин окуган? 1-класс окулуп, 2-класс октябрга чейин барды, андан кийин барбай калдык. Октябрга чейин барып анан. Пока мектепке бара элексиңер, а? Октябрдын 20-сында больницага жатып калдык, ошол эле барган жокпуз. Өзү окуп, жакшы эле окуйбу? Окутсаңар өзүңөр мындай. Мугалимдер келип турат үйгө. Келип турат, а? Келип турат, окутат, кадимкидей. Учетто бар, а? Ушундай нерсе мугалимдер келип мындай заданиялар берип түшүндүрүп айтып турат, а? Мектепке барган балдарга караганда бул жакшы окуйт дейт да, анан окутуп атат. Кадимкидей эле окутат, 8 мугалим келет, кадимкидей эле. Кадимкидей эле, а? Үйгө келип, сабактар, заданиялар берип, сурап кетет, а? Жарым саат окутуп кетет. Жарым саатта окутуп кетет, да? Бул өкмөттүн программасы бар ушундай, а? Жакшы экен, жакшы экен, жакшы. Эртең келе албай калса ошон үчүн келдик да бүгүн. Базар күнү атайын келип. Мугалим келип. Спокойно, жакшы эле окуп атат, а? Состояниясы. Если 1 жылдын ичинде муну назартсак, дагы 1 жылдын ичинде Кудай каалса буну назартсак, анда бул чоң эле победа экен анда. Буюрса. Ошо тромбоциты түшпөш керек экен, а? Тромбоцитти өйдө көтөрүш керек экен, ошо 100гө көтөрө албай атам. Ошо 100гө көтөрсө андан ары кетет экен. 100гө көтөрсө 200 болуш керек экен тромбоцит. Андан ашып кетсе болбойт экен. 300 болсо. Ровно 200 болуш керек экен. А чё там көтөрүлүп да кеткен болгон? Көтөрүлүп кеткендер да бар экен. 350, 300 өйдө көтөрүп кеткендер бар экен. Аны кайра түшүрө албай калат экен да кээ бирөө. Кайра даже түшүрө албай калат. Дагы экинчиси эмне деп атам? Тромбоцит анын? Ошо кан эле. Жо дагы бирөөсүн айтып аттыңарбы? Экинчи анализинде да көргөзүп аттыңарбы? Тромбоцит 30, 34, 31 болот. Но факт, что почти 1 жылдан бери бир эле жолу жатпаар больницага азыр жүрөсүңөр да? Жүрөбүз. Канча жашта азыр? Апрелде 11-ге чыгат. Апрелде 11-ге чыгат, а? Жакшы возраст экен. Переходной возраст эмес. 12-13 жашына чейин көп нерсени алып койсок жакшы болот эле, мына дарилерди 1-2 жылда алып койсок. Анда жайында каникул болот да? Мен кайнатма бердим беле, бербедим беле? Ичиргилечи 1 каштан, 2 каштан болду эле силерде программада. Ормошун кайнатып ичиресиң. Кайнатып бергенбиз. Берилген, а? 1 жыл да? Жайында бергенби? 5 күн ичкенбиз. Совместно бул дары менен многулар азастан иче берсе болот экен да? Жана шприч менен берип дедиңиз, ошону 20 грамм экен. 20 граммдан берип атырмын. Не? 2 грамм. 20 миллиграмм деген. Омикс Валиголовтор да? Ошондой болот экен. Андан көбүрөөк берсем, баягыдай жүгүрүп кетет экен. Чуркап кетип эткенби? Особенно аконитти даже, короче, 10 каплядан көп берсе чуркап кетет да, короче. Тез чуркап кетет да мындай. Бир кашык берсем, анан бакка чыгып кетип түшүрө албай аны жүгүрүп бир жүгүрүп калат экен. Учуп калгандар бар да, кез жаш балдар бар ушинтип 1-2 жаштагылар там 2-3 тамчы бериши дегенде чуркап кетишет да. Кичине бир нерсе жетпей калгандай болуп кетет экен ошондойчу. Үйгө отуруп салбай, аркасынан кубалап жүрдүм. Жакшы, макул. Дальше. Ушу дарилерди иче беребиз, дальше бардын жолун табабыз, көрөбүз. Кудай каалса бизде дагы убакыт кенен. Так, ошондо. Болду, ошол менен бүттү бүгүнкү консультация. Азыр кандай дарилер?